тактап алайынчы. Ошондо пеня менен 62.391 постановление на сумму 33 миллионго төлөнүптүр, туурабы? Эми сиз берген. Элвира Жамарбековна, уруксат берсеңиз, мен бияктан мен жооп берейинби? Бул мыйзам долбоору жөнүндө кыскача маалымат берип койсом, бул долбоор өзү каяктан чыккан? Бул деген Өзүңүздү сиз каяктан болосуз? Ким сиз? Тааныштырып коесузбу? Ички иштер министрлигинин жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкарманын башчысы милициянын полковниги Азамат Исраилов. Бул мыйзам долбоорун баштан кыскача маалымат берип кетсем, буга чейин билесиңер, силер колдоп берген мыйзамдын негизинде айрым айыптарга өзгөртүүлөр киргизди. Көп ушу жол эрежесин сактоо боюнча чөйрөсүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизген. Ошакта өзгөртүү киргизип атканда мурунку сессияда айрым депутаттардан сунуштар түшкөн. Ушу жана айыппулдарга пенияларды алып салсак деп, туумдарды алып салсак деп. Анткени дегенде мамлекет тараптан бул кредит берилбесе, же эме берилбесе, анан деген биз деген мурунку закондун концепциясынан чыгып кеткен. Себеп дегенде бул пенияны деген жана кодекс о неналоговых доходах регулирует. А биз деген алып келген мыйзам болсо кодекс о правонарушениях болчу да. Ошондуктан биз кайра коомдук талкууга чыгарып, кайта гос органдардын баары менен макулдашып алып турган алып келип атабыз да. Бул деген негизи Ошондо биз пенияларды канча жылдан бери чогулуп жүрөбүз? Пения деген Элбажалык билесиңер, 2019 жылдан баштап кодекс о нарушениях киргенде ошакта жаңы норма кирип калган. Буга чейин 4 жылдан бери пения деген жок болчу. Азыркы учурда бул законду кабыл алып берсеңер, ошакта закон, если идет на улучшение положения граждан, имеет обратную силу, бул эметпей калат да, пениясы жок төлөнүшөт. Бул деген, урматтуу депутаттар, бул пения деген мындай виртуальный акчада. Буларды биз деген өндүрүш, өзүнө дагы аябай көп мүчүлүштөрү бар да. Мисалы, пенияга жана 30 күндөн өткөндөн кийин Азамат мырза, мен колдоп атам, туура эле. Просто бул мен анализиңерди окуп атпайм. Ошо анализде жазып турсуңар да. 30 миллион чогулткан убактында 2022 жылы расход, чтобы вот эти пенияны өндүрүш үчүн 122 миллион болуптур да. Мен ошондуктан киргиздиңер да, туурабы? Ал дагы бир жагы. Потому что өндүрүш, мунун деген өзү мыйзам жагында процессуальный жагы абдан оор да, татал. Муну алып салсак, бир жерде биз бюджеттен да экономия болот, экинчи четтен биздин жарандарга да бир топ жеңилдик болот. Эми буну деген эртерээк алып келсеңер деле депутаттар колдоп бермек. 4 жылдан бери 30 миллион пения чогулсак, анан 122 миллион ошол бюджеттен кетип жатса, как-то нерационально болгону да. Колдойм. Рахмат. Рахмат.